Мен бул кишини кокусунан көрүп калып атайы үйүнө келдим. Бул Белек байке 39 жашта экен. 2012-жылы автокырсыктан жаракат алып баспай калган. Көп жыл төшөктө жатып, эми мынтип бир бөлмөнүн ичинде кайыштан ар кандай буюмдар жасап сатат. Мен бул кишинин сабырдуулугуна, эрктүүлүгүнө таң калдым. 6 саат аман туруп, жумуш жок деп кайгыргандар бул кишиден ала турчу сабак көп экен. Алдыда бул киши тууралуу кенен билесиздер. Белек байке кандайсыз? Жакшы Жакшысызбы? Жакшы. Учурашып калды. Дайыр жолу учурашып калды деп атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу менин YouTube каналым көрүүчүлөрү, баардыгыңыздарга салам. Көптөн бери чыкпай жүргөн болчумун. Мына буюрса эми YouTube каналыбызды дагы кайрадан жандандырып иштеп баштап атабыз. Биздин бүгүнкү каарманыбыз туугандар, бул эми каарман деген рубрика сыяктуу болуп атат. Жанымда турган Белек байке достор. Белек байке жөнүндө алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк билесиздер. Бул байкени мен мындай күчтүү каарман деп атап коеюн дедим. Анткени ушул үйүндө жатып алып, коляскада отурса дагы мындай тагдырга баш ийип калбай, өзү сынып калбай, ушинтип өзүнүн колунан келген өнөрү менен өзүнүн наанын таап жаткан учуру. Менин Instagram баракчама кимдер катталган болсо, ошол жактан көрдүңүздөр болуш керек. Белек байкенин экөөбүздүн бир күндүк видеобуз туугандар, бир сутканын ичинде азыр 1 миллион 400 миң просмотр алып отурат. Жана ошондой эле биз Белек байкеге счет ачып, кимде ким жардам бергиси келсе, ушул счетко жардамыңыздарды которуп койсоңуздар болот деген болчубуз. Буюрса бүгүнкү бир сутканын ичинде бир 750 миң сомдон ашуун акча топтолду туугандар. Муну дагы биз ушул кыргыз элибиздин мындай кайрымдуулугуна, кыргыз элибиздин боорукерлигине дайыр жолу ынанып отурабыз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз, Белек байке. Анан бүгүн ушул Белек байкени мындай кененирээк дагы таанышып, кененирээк сиздерге таанытыш үчүн чоңураак интервью кылып атабыз. Белек байке, өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, сизди көрө электер бар, көргөндөр бар дегендейчи? Менин атым Белек, Көлдөн болом. Азыркы учурда ушул Бишкекте турам. Өзүм болсо ошол 5-6 жылдан бери ушул кожа менен иштеп келатам. Буюрса баары жакшы. 38 жаштасыз, Ооба. Анан үйлөнө элексиз. Ооба, бойдок. Бойдоксуз. Если что, деп эле. Анан сиздерге рахмат, ушу элдер колдоп атасыздар. Кандай болду байке мындай? Сиздин элдин реакциясын көрүп атасыз. Бир сутканын ичинде сизге азыр 30 миңге жакын подписчик чогулду да? Ооба. 30 миңге жакын адам катталуучу топтолду туугандар. Бул деген аябай чоң көрсөткүч. Бир сутканын ичинде элдер жардам берип атышат, сизди чалып сурап атышат, Кандай сезимдер болуп атат сизде мындай ушундай поддержкада? Аябай толкундап атам, мындай башкача да эми. Сизчи, Белек байке, көп жылдан бери мындай жана жалгыздыкта калдыңыз да эмичи? 24 жашымда авария болдум дедиңиз, Анан ошол авариядан кийин келишти, көрүштү, көңүлүн сурашты. Уже андан бери мындай дос-чар деле азыраак келип калды болуш керек. Уже өзүңүз менен өзүңүз болуп калган учурда мындай ушунча элдин сизге назары түшүп отурат азыркы күндөчү. Мындай бул кандай нерсе экен? Эми кыскасы баарыңыздарга Алла ыраазы болсун, колдоп атасыздар. Кудайга шүгүр. Ушинтип жардамыңыздарга рахмат. Колдоп атасыздар, ошо аябай ыраазымын. Ооба. Белек байке, анан сиз эми өзүңүз жөнүндө дагы кененирээк айтып кетсеңиз болот. Канча бир туугансыз? Иним бар. Иниңиз бар, бир тууган. Бул жакта иниси менен чогуу турат экен азыркы күндө. Иниси университетте окуйт, студент, Андан сырткары өзүнүн жумушу бар экен, ошол жакта да иштейт. Анан эми бул абалга кандай келип калдыңыз? Бул ошо Кайсы жылы, эмне болуп? 2012-жылы ошо машинадан авария болдук. За рулем бараткан киши уктап кеткен да. Анан ошо бел омурткам сынып, 6 жыл, 7 жыл кыйналып жаттым, такыр эле тура алчу эмесмин. Жада калса туруп, монтип отура алчу эмессиз, Анан 2-3 жолу операция болуп, андан кийин кичине коляскага отуруп кыбырап, анан баягы жөн жатпай эми баягы бир иш кылайын деп, интернеттерден көрчүмүн ушул жазылгандардычы. Анан бир байке бар экен, анан ошол кишиден үйрөнүп бир келип. Ал байке дагы ушинтип сизге окшоп төшөктө жатып, коляскада отуруп, анан ушундай буюмдар жасап сатат, Ошолдон үйрөнгөн турбайсызбы, барбы? Үйрөндүм. Канча убакытта үйрөндүңүз? Аныкында ошо бир жумадай жүрдүм, бир жумадай көрүп,
главный багыл. Ким байке, ушул байке бир ыраазычылык айтып кетсеңиз болот Рахат да. деген байке, Рахатбек. Рахат бай. Баарынан болот өзү. Рахат байке ыраазычылык мынакей караңыздарчы. Белек байке ушинтип өнөр үйрөнүп ошол мындай чыккан сиз ал устатыңыз да. Ооба. Канча жыл болду ошондой бул немени жасап атканыңызга ишки? 6 жыл болуп калды да. 6 жылдан бери ушул тармакта өзүңүз иш кыласыз, Ооба. Түшүнүктүү. Анан эми айтып бериңизчи, сиз ал мезгилде күлгүн курак экен да. Авария болгондо 24 жаш, бул Ооба. 24 жаш деген мындай адамдын, жигиттин болуп турган мезгили да. Анан сиз авария болдуңуз, төшөктө жатып калдыңыз. Ошол баштапкы мындай кыйынчылыктарды айтып берсеңиз, кандай кыйынчылыктарды өттүңүз? Кыйын болду аябай эле. Анан эми да кыйналып жатканда анан басып жүрүп эле анан мындай баспай калган өтө кыйын экен да. Ыйлаган күндөр болду. Баягы адамдар менен келип неме кылганда кээде адамдар да жакпай калчу да. Ушунчалык бир мындай айтып бере албайм да анчы мындай. Анан ошентип жатып жүрүп анан дайыр бир байке бар, ал да өзү инвалид да. Анан ал киши жаңыдан эле ошо WhatsApp'тар жаңыдан эле иштеп чыккан ошондочу. Анан WhatsApp группага кошуп ал жакка кирсем толтура өзүмө окшогон немелер бар экен. Балдар, кыздар. Анан алар менен сүйлөшүп, алардын немелерин угуп, мындай историяларын угуп, анан баягы ошолор депрессиядан алып чыгышты да меничи. Жакшы эмелерин айтып, советтерин берип, анан кийин болсо бияктан лечение алып жүрүп, анан дагы бир токмокко барып чогулуп отуруп калдык да. Жалаң инвалидтер экен, анан аяктан колу да иштебегендер бар экен. Өзүнүн алдында тамагын жей албагандарды көрүп, анан Кудайга шүгүр кылып, баягы эми баспаса дагы эки колум иштейт деп анан ушул нерсени жасап баштадым да баягы. Бул негизи ошолор сизге мындай бир мотивация болгон турбайбы, мындай түрткү болгон турбайбы? Жада калса тиги тамакты колу менен жей албай атса, менин колум бар туруп, эмнеге иштебеске деп ушул нерсени баштаган турбайсызбы? Карагылачы туугандар, бул дагы Белек байкенин историясы дагы мындай көпчүлүгүбүзгө бул түрткү боло турчу нерсе да. Азыркы күндө колу буту соо туруп эле, алтсан аман туруп эле мындай иш таппай атам анан деп кайгыргандар көп да, налыгандар көп. Анан эмне болду анан дальше? Анан иштеп баштай иштеп ошол нерсени ошол бияктан Белек байке, могуну айтып берсеңиз, башында эми сиз авария болдуңуз, бутуңуз баспай калганын көрдүңүз өзүңүзчү. Бир жакшынакай чуркап жүрүп эле уже чуркабай калдыңыз дегендейчи. Анан ошол нерсени кантип кабыл алдыңыз? Кайсы учурда кабыл алдыңыз? Мындай муну кабыл алыш дагы оор да, туурабы? Эми менден да кыйын адамдарды көрдүм да, амесичи. Ден соолугу өтө эмелерди көрүп, анан тоба кылдым да эми баягы. Кудайга шүгүр экен. Эми жок дегенде баягы өзүмдүн коляскамды өзүм айландыра алат экенмин деген ойлор болуп кетти да ошол. Анан жөн мындай эч кыймылдабай албагандар да бар да. Анан Кудайга шүгүр эми баягы бул дагы буйрук, тагдыр. Анан эми туура эле негизи баягы эми кыйын да болду да негизичи. Мындай жатып калган өтө эле кыйын болот экен негизи. Негизи ошол кыйынчылыкта мындай туугандардын, достордун маркы билинет дейт го. Чын эле ошондой экен, ошондой болду сизде дагы? Ооба. Туугандарыма рахмат, ошо колдорунан келишинче жардам кылышты, азыр деле жардам кылышат. Анан достору дагы бар эми, саналуу эле бир 2 дос калды да, мындайча айтканда. Белек байке, анан сиз башында төшөктө жаткан учурда 6 жыл жаттым деп атпайсызбы? Ооба, 6 жыл деген төшөктө жатуу бул өтө эле оор да. Бир күн, 2 күн үйдө ооруп жатып калсаң, бул аябай мындай көп сезилип кетет да убакыт. Анан бул 6 жылда сиз эмнелерди гана ойлонбодуңуз, эмнелерди гана кылбадыңыз. Анан кээде мындай өзүңүздү өзүңүз таштаган учурда кантип ошол нерседен чыкканга эмне түрткү болуп атты? Эми ошо көбүнчө эле ошол өзүмө окшогондор менен сүйлөшүп калдым да, баягы телефондон сүйлөшчүк да. Анан алар дагы эми аларда деле болчу да, ушундай мендей эмелерчи. Бири-бирибизге баягы поддержка кылып, колдоп, мындай эме жагынанчы, баягы моралдык жактан колдоп. Анан
ошондой достор азыр дагы бар ошолорчу. Анан аларга да эми ден соолук каалайм, оорушпасын. Ошо. Мунун баардыгы өткөн турбайбы? Анан азыркы эми абалыңыз кандай? Азыр эми Азыр өзүңүздү кандай сезесиз? Азыркы учурда мындай ден соолугуңуз кандай? Басып кеткенге мүмкүнчүлүк барбы? ошо басып кеткенге ошону мен билбейм ушунча. Көргөзүш керек да, эми баягы врачтарга деле өзүм деле көрүнө албайм да, көп деле көрүнө албайм негизи, баягы деле акча болуп элечи. Аны өзүбүз ошол жанагы эме берет, жана мамлекеттен тиги 3 жылда, 6 жылда бир неме берет да. Андай лечениягачы. Квота берип, Анан ошол бергенде барып ошол жака жатып турам, Воронцовка барам да. Анан кээде баягы акчам болуп калганда түз эле барып эле аяктан сүйлөшүп, место болсо Воронцовкадан. ошо акчасына деле жатам да ошо. Ал жакта эмне кылат? Эмне башкача дарылайбы? Ал Массаж жакта бир нерселер кылабы? массаж кылат, жанагындай парафин деп коет, могу катып калган буттарга ошону коюшат. Укол назначениеси ошо уколду да алабыз да. Азыр көрсөк болобу бутуңузду? Ооба. Анан ал жакта деген жанагындай эме токко тарттыра ушундай эмелери бар аяктачы өзүнчө бир. Белек байке, анан бул жерге өзүңүз мына рабочий столуңуз ушул жер экен бүт бардыгычы. Бул жак болсо өзүнчө эле неме экен, устаханаңыз экен бул жагы. Анан бул жакта машинкаларыңыз турат, дагы башка машинкалар турат. Негизи процесс кандай жүрөт? Жакшы эле буюрса. Фурнитураны алып келесиз. Ооба. Фурнитура. Ушул жерден жатып алып туруп эле ушул жерден жумуштун баарын ушул жерден кылат экенсиз да? Эртең менен турам, металлды жууп, ушул жерден чай ичем. Чайым ичкенден кийин ичкен эмемди жумушту баштайсыз. Анан баягы ушул жерден эле алып чыгып эле баштайм ошо. Мынакей достор, Белек байке ушундай барсеткалар жасайт экен, капчыктар жасайт экен. Анан бул жакта кошелектөр турат, аларды дагы силерге мындай детально көрсөтүп беребиз. Муну Инстаграмдан заказ алып эле, жасап, анан ушул жерден анан сатат экен байкем. Канча бир айда эми канча мындай барсетка жасап сатасыз? Жакшы жасап саткан орточо эсеп менен. Эми бир 30 миң болуп калат да сом менен. Сом менен 30 миңдей киреше чыгалат турбайсызбы? Үйдө ушул жакта өзүңүз жасап эле. Мынакей достор, мен буга чейин Инстаграмда да кайрылган болчумун. Белек байкеден сумкаларды алгыла, поддержка мындай жардам кылып, заказ берсеңиздер болот деп. Негизи Белек байке өзүңүз бул жакта жалгыз эле иштеген үчүн, азыркы учурда дагы Инстаграмдан заказдар аябай көп болгон үчүн жетише албай аткан учуру. Менимче бир-эки бала алып, аларга дагы үйрөтүп туруп, анан бул жакка отургузуп иштетип, ичине заказдарды көбүрөөк алып баштайсыз буюрса, буюрса. Анан качествосы аябай жакшы экен достор, сапаты аябай жакшы. Чыныгы кайыштан, биздин өзүбүздүн кайыштан мондай сонун барсеткалар жасайт экен. Бул жакка да Белек деген өзүнүн брендин түшүрүп алыптыр, байке. Дагы эмнелер жасайсыз? Курларды жасайт экенсиз, кошелектор, карт холдер жасайт экенсиз, сумкалар жасайт экенсиз, мындай эркектерге тиешелүү буюм тайымдардын баарын жасайт экенсиз, байке. Ким ишилип заказ берет, анан колуман келсе жасай алам негизичи. Өздөрү да жиберип калат сүрөттөрүнчү, ушундай жасай аласызбы деп, анан көрүп колуман келе турган болсо жасап берем да. Анан колдон келбесе айтам, колдон келбейт деп. Анан бирок жакшы эле буюрса эми жазып атабыз баарын эле. Азыр мондай жара деп коет, эми пролеж деп коет экен. Орусчасына, кыргызчасы жара болупту. Көп жаткан себебинен дагы ушундай буттарында пролеждер пайда болуптур, жаралар пайда болуптур. Буюрса, могу матрасты дагы алмаштырып берели деп атабыз. Антипролежный матрастар болот экен, ошого кроватьты да бир аз чоңойтуп, кеңейтип, анан бул жагында буюрса алмаштырып берели. Эми бул бутуңузду врачтарга көрсөтөлү буюрса, акыркы жолу көрсөткөндө эмне деп айткан, эми мындай басканга, айыктырганга мүмкүнчүлүк бар дегенбейчи? Өзүңүз кандай сезип атасыз? Бут сезеби мындай? Жок, сезбейт. Вообще сезбейт. Мындай эме билинет да, мындай эметип турганычы. Лукулдайт да кээдечи, лук деп мындай бир. Ооруйт. Жок, ал эле оорубайт эле, мындай титиреген спирет кээдечи. Билбейм эми врачтар кандай дейт. Бирок ошо перевязка кылам, ошо жаткан жеримен кылып. Анан перевязка кылганда да акча да аябай көп кетет да негизичи. Буюрса эми айыгып кетсе жакшы болот эле. Негизи могу белден ылдый сезбейт, Белден ылдый сезбейт. Буюрса, биз азыр элден дагы жардамдар келди бизге, чогулду. Буюрса, жакынкы күндөрү
больницага алып барып көрсөтөлү деп атабыз, текшертип көрөлү байке. Басып кеткенге канчалык шанс бар, канча процент басып кетсек болот, ошонун баардыгын көрөлү, андан кийинкисин уже көрө жатарбыз дегенде, байке. Белек байке, негизи эми мени бул жака Кудай жиберди да. Сизди Инстаграмдан көрүп калып, мындай өзүңүз ушул жерде жатып алып жасап атканыңызды көрүп калдым биринчичи. Мен мурда көргөм сизди. Анан сохранить этип койгом. Ошол байкени бир мындай чалдырыш керек экен депчи. Анан эми бул жумушту баштап атканыңызда бул эми муктаждыктан келип чыкты да, мен мындай сиз деле ойлондуңуз да, кантип өзүм жанымы өзүм баксам болот депчи. Анан ушул идея менен ушуну кылып атасыз да. Анан азыркы мындай абалыңызга өзүңүз ыраазы элесизби? Нааразычылык жокпу? Мындай кабыл алгансызбы баардыгын? Ооба. Кудайга шүгүр. Баягы эми бул буйрук да. Анан ушинтип эме болуп калдым деп. Эми кээде өкүнүп кетем, анан эми өткөн ишке өкүнбөш керек дейт го. Анан эми Кудайга шүгүр, буйруганы да. Жаш мезгилде же болбосо кичинекей мезгилде мындай чоңойсом мындай болот элем, тигиндей болот элем деген кыялдар болот го. Сиз эмнени кыялданчу элеңиз? Ким болгуңуз келчү? Мен ошо бир эме ойлор бар болчу. Ошо бир строительный фирма, ушул өзүмдүн бир балдарым болсо, ушу элдерге кызмат кылсак деген ушундай бир ойлорум бар болчу да. Куруучу болгуңуз келчү экен да. Өзүнчө бир компания ачыламы деген да бир ойлор болгон да баягы. Эми иштей турган жакшы балдарың болсо, кардарлар өздөрү дагы болот да эми баягы. Ошондой ойлор болчу, анан кийин эми авария болгондон кийин баягы эме экен да. 360 градуска өзгөрдү. Ооба, бүт өзгөрдү да. Анан ошол. Азыркы учурда кандай максат, пландар бар, кыялдар бар дегенде азыркы учурдагы? Азыр болсо ушул кылып аткан ишти баягы өнүктүрүп, 3-4 бала болсо, алар ошол баягы иштеп, ушул нерсени өнүктүрүп өстүрөлү деген бир ойлорум бар да. Баягы өзүнчө бир магазинибиз болсо, постоянный баягы ушу иштеп турса, сиз сатып турсаңыз Инстаграмга ошондой эле ойлор бар да, буюрса эми аны келтиребиз го эми Кудай буюрса. Азыркы учурда Белек байке өзү жалгыз иштейт экен, өзү жалгыз сатат экен дегендей. Анан көп заказдар бар экен, көбүнө жетишпей дагы калат экен. Анан мен ойлоп атам, ушул тармакка кызыккан, кожа менен иштей алган балдар болсо, биз алып бул жака экөөнү алсак жетет го деймчи. Экөө болсо, бияктан Белек байке өзү үйрөтөт кандай кылып жасаш керек экенин. Азыр болсо ошо бир бала келген бая күнүчү. 3 күн болуп калды, анан айттым, буюрса иштешели дедим, үйрөтүңүз дейт. Анан мейли дедим. Анан дагы бир бала болсо, ошондо общий үчөөбүз болуп калат. Үчөөңүздөр, буюрса алдыда мындай заказдар болсо берсеңиздер болот. Азыркы учурда Белек байке эми заказдардын баарын кабыл алып да жетишпей атат. Азыр Инстаграмы, WhatsApp жарылып атат. Азыр мен бул жерде отурам, тынбай чалгылап атышат Белек байкеге. Анан колдон келсе туугандар, бул жака биз Мбанк жазып коебуз, ушул жака жардамыңыздарды мындай чын жүрөктөн жардам. Бул эми биз кайрымдуулук сбор деле кылып аткан жокпуз. Мындай чын жүрөктөн жардам боло турган болсо, берип койсоңуздар болот. Биз ушул Белек байкенин больницасын, үйүндөгү шартын өзгөрткөнгө аракет кылат элек. Буюрса. Анан Белек байке мындай дагы башка кандай максаттарыңыз бар, мындай үй бүлөлүк өзүңүздүн? Эми жакшы эле болмок, бир жакшы түшүнгөн аял заты болсо, чогуу түтүн болот турган, келечекте мындай жакшы ойлору менен болсо дейм да, главный. Анан буга чейин аракет кылып көрдүңүзбү мындай үй бүлө курганга? Инвалид экенин билип эле анан отказ кылып койгондор болот да, көп эле ошондой болду. Анан эметип деле калат экенсиң, сүйлөшкү деле келбей калат экен да, жөн эле убакыт өткөрбөй, андан көрө ушул жерде балка чапсам, ошол мага пайда экен да, анан сүйлөшпөй элем да эч ким менен. Ошо. Если что, жазгыладык. Эгер эме болсо, чыныгы ниетиңер бар болсо, мындай өзүңөр Белек байкени көрүп атасыңар дегендей, анан үй бүлө курганга деле даярсыз. Ооба.
жакшы болмок. Буюрса эми болуп калары. Буга чейин авария болгонго чейин үйлөнгөн эместир сиз? Девушкам бар болчу дедиңиз. Сүйлөшкөн кызым бар болчу, анан ал деле ошол эми өзүм баягы авария болуп жатып калгандан кийин эми анын деле эмесин кармагым келген жок баягы. Анан кеткен, азыр эми ал турмушка чыккан, бала чака болгон. Мындай билем да, ушул алыстан мындай эметип коюп турам, байкап анан жакшы, бирок бактылуу болсун. Тагдыр экен да байке, ушул. Ооба. Ошо. Азыркы күндө мындай басып кеткенге үмүтүңүз барбы? Үмүтүм бар, бирок эми билбейм, эми басып кетсем сонун болмок анан. Эгер эми баспай калсам деле уже мен эме кылып койгом да. Баспай калсам деле мейли дегендейчи. Кабыл ала турган. Кабыл алгам да уже. Анан анткени баягы 40 жылдан бери баспай калган байкелер бар да, ошо 40 жылдан бери коляскада жүргөндөрдү көргөм. Өздөрү да чалып калат да, анан сүйлөшүп калам. Анан ошентишет, айтышат ушундай 40 жылдан бери, 35 жылдан бери коляскадамын дегендерчи, анан мен деле уже кабыл алгам да анда. Эгер анан азыркы учурда мындай тээ басып жүргөндөгү мезгилдер кээде түшүңүзгө кирет болуш керек. кирет. Ал басып жүргөндө түшүмө кирсе эме болуп калат, кадимкидей эртең менен ойгонгондо настроение болосуң да, кичине эметип каласың. Анан бирок Жакшы түштөн ойгонуп кетесиз да. Анан ким буйрук мейли эми. Буйрук анада. Эми мындай өзүңүздү бир 5 жылдан кийин кандай элестетесиз? Кудайым буйруп, аманчылык, ден соолук болсо, ушул нерсени баягы өнүктүрүп, мындай элдерге аябай баягы жасалган буюмдарым белгилүү болсо экен деген ойлор да. Ошондойго жетип калсам жакшы эле болот эле буюрса. Бизден подписчиктерибиз мына бүгүнкү күндө Инстаграмда 1.400.000 жакын просмотр болду, көрүүчү топтоду. Анан сизге жардамдарын берип атышат дегендей, ошол адамдарга эмне деп айтар элеңиз? Баарыңыздарга рахмат, Алла ыраазы болсун. Анан оорубаңыздар, ден соолукта болгула, ойлогон ой максаттарыңарга жеткиле. Рахмат, аябай ыраазымын. Буюрса Белек байкени байкап туруңуздар, карап туруңуздар, алдыңкы күндөрү дагы больницаларга көрсөтүп, кроваттарын жаңылап, буюрса колубуздан келген мындай салымды кошконго аракет кылабыз. Сиздерге, элдерге да чоң рахмат, ушунча колдоп, сиздин эмнеңизди баалап атышат элдер. Сиз жана бутум баспай калды деп эле кайгырып, элден кайыр сурап отуруп калбай, ушинтип өзүңүз менен өзүңүз болуп, жашоо менен күрөшүп, колуңуздан келген могу барсетканы жасап, элдерге сатып, бул деген чыныгы мээнет маңдай тер да байке, булчу. Эл ошону сыйлап атат байке, ошону мындай баалап атат да. Ушунуңуздан жазбаңыз. Эмгек, бул эмгек байке, көп ийгиликтерге жеткирет экен да. Сиз эсли муну жасап, ушул ишти кылбасаңыз, мен деле бул жака келбей калышым мүмкүн эле да. Ошон үчүн биринчиден бул Кудайдан байке. Мен бул жака келип калганымдын себеби мындай, мен жүрөгүмө салып койгон себеби ошондон. Ошон үчүн бул жоопкерчиликти, бул немат деп коет го бул. Ушул нерселерди мындай жакшы жакка колдонолу дегендей. Бардык биздин көрүүчүлөрүбүзгө чоң рахмат. Белек байкени колдоп атканыңыздарга, сизге ыраазычылык байке. Сизге сага да рахмат, азыр ишти кыла бериңиз, буюрса биз кетпейбиз, ар кандай жардамдарды берип турабыз. Всё, калганын кийинки бөлүктөрдөн көрө аласыздар достор.